Bizde андай yok. Вот, параллельно. Aynen sizlerin agitası kurban. Çin oldu var. Çin oldu var. Var так. Надо балдар çıkar, faktörde айтышат. Чон у нас. Ко второму. Президентке hayranlık yazarız. Cevap Kengeşki'ye, bu teşkil organları yazarız. Bir çara görüleri, sunmuşlardı verin. Yeni olmuş gerek. Ankede biz Kırgızlar el yolda yaratırız. Birincisine büyüğü, Morovay gerek. Morovay. Şu başlaş gerek olur. Ankede hazır başlamasa, erten geç oldu başlıyor. Kanda burada süйлem degenler sonuna göre ayrıca adamın da böylece söylemende kısaca çok da sonuçlar. Migrasiya masalesi degeninde de ayak başı saklap aytkanda 27'ye jakın chet өлкөлүк жарандар иштеген ишканаларды текшерип биргеликте органдар менен бирок ошол кайсыл ишканага бармасак дагы ошол жерде мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандар ошондой бир фактылар чыгып атты да бир өзүнөн таза бул жер жакшы экен деген болгон жок. Тилекке каршы биздин ошол мыйзамдардын чегинде аларга 1000 сомдон 2000 сомго чейин эле айыппул салынган болду. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, алар айына $1000, $2000 айлык алып аткан Кытайдарда анчактыр кыйын маселе эмес экен. Аны төлөп коет дагы жай баракат жүрүп атат. Качан гана ошол айыппул салынган жаранга ошол бир жыл ичинде кайра кайталанса ошол эле факт менен анда гана Кыргызстандан чыгарып жиберет деп биздин ошол административдик кодексте турат. Андан башка бизде мыйзам жок дейт. Биз бул боюнча Кыргыз Чоңой Коомдук бир нерсе жогорку кеңешке сунуштарды президентке өкмөткө баардыгына сунуштарды көрдүк. Ошону бир 1000-2000 сом кылбай, ошону бир 100 эсе кымбаттатып койбойсуңар жок дегенде бир 20 000 болсун деп. Жанагы ошол чакырганда деп жана юридический ошол ишканалар. Аларга эң көп болсо 10 000 сом дегенде айыппул салынат. Анда кошуна өлкөлөрдөн көрүп атат, ошол эле Казакстан, ошол эле Россияда буга кандай бир чара болуп аткан. Бизде эмнегенде ушул жагында эч кандай турганда. Анан кийинки маселе, анан кийин бизге ошол ушул жанагы караоке пункттарды текшерүүгө чыкканда биздин ошол кыргыз жарандары Сеулда иштеп жаткан кыздардын телефон чалуулары, интернет аркылуу байланышкандарыбыз себеп болду да. Буга тактап айтканда ошол жанагы чет өлкөлүк жарандар биздин борбор шаарыбызда жана башка жерлерде жашыруун мындайча айтканда кечирип коюңуздар союп гана болуп атат ал жерчи. Бирок ал жер андан да тышкары билбеген башка бир нерсе бар экен. Ошол жанагы караоке пунктта жаш кыздарды алат бир 2 ай ошол жерде үйрөтүп, анан кийин ал кыздарга акча сунуштайт. Мына сага $10 000 деген мисалы да $10 000 сен ушул ательеге же башка бир нерсеге жумшайсың. Эми ушул акчаны сен Сеулга же болбосо Кытайга жана башка жерге барып туруп үстөгү менен кайтарып бересиң деп. Биздин кыздарга ушуга макул болуп атат. Анткени алар кепилдик берип атат, ал жактан жатаканасы бар, ал жактан булар виза ачып берет. Мына ошол жерде бүгүнкү күндө урматтуу туугандар, мына мен азыр жазып алдым. Кытайда 10.000ге жакын кыз иштейт экен. Кореяда 3000ге жакын кыз иштейт экен. Турция менен Дубайда 7000ге жакын кыз иштейт экен. Ал эми Кыргызстандын ичинде айым эксперттер айтып атат, канчалык деген чыгып 45 кыз иштейт экен Кыргызстандын ичинде. Россия, Казакстан такталган жок. Бирок ар жакта жайбай жок. Россияда 100 000. Туура айтасың, мен да ошентип болжолдум да. Дәбир, 3 сауналар Кыргызстан. Ертең бар президентке бүлдірді. Азырттың тартылы отырады. Бар Анан ең өкүнүчтүүсү, урматтуу туугандар, эң өкүнүчтүүсү мындай болуп атат да. Ошол эле бул караоке клубтарда иштеген жана биздин кыздарга айтат экен ошол администраторлордун тарабынан сен bir yaş kelбеттүү bir kız alып келсең, сага ошону $100 беребиз деп кызыктырат экен. Ал кыз кайтет, ал барат,
Арабаевда окуйбу, же башка университетте окуйбу, ошол кызга барып айтат. Жүр менен бүгүн барып туруп, официантка болуп иштесең, администратор болуп иштесең, ошо күнү алып келет, ал экен. Ошо күнү ал $100 алат алабыз, менин ал подружкасы болуп. Алыбыз 1-2-3 күн баягы официантка болуп. Анан кийин алыбыз кайтат экен. Сен эми $100 алып келем дагы, ол кыздын жанына отуруп кой болду. Аш кесе 1-2 саат, 3 саат отурасың, караоке анан кийин кетип калат. Мына маселе ошол жерде болуп атат да. Мына ошол жерден кыз кызык отурат, анан кийин кыздан битең. Эмне болуп атат? Себеп дегенде бул жерде дагы мына мамлекеттик органдын, тиешелүү мамлекеттик органдын балдар отурат. Бул жерде дагы бизде күмөн бар. Ошол жанагындай сок ичип атат, жана башка ичип атат. Ошол жерге кандайдыр бир нерсе кошуп атат. Ал кыз бир кат келген эртең менен турса, бир жатаканада баягы таймен жаткан болот. Мына ошондон кийин ал кыз бүттү, анан кийин анын ар-намысын терелеп, анан кийин ушул жолго түшкөн атат. Ошону биринчи сатыда өткөндө сиз көргөнсүз, сиз аттыңызбы же мына бул жерде? Мына ошол нерсе ошол жагында болуп атат. Мына биздин чоролордун максаты бүгүнкү күндө биз айтып атпайбы? Мына башкада топ кайга чыкпайсыңар. Биздин аларга чыкканга күн убакыт жетет. Бирок бүгүн чет өлкөлүк жарандардын жанагындай караоке клубтарга бара аткан себеби мына ошолор тармагынан чыгып кетип атат чет өлкөлүк кыздар. Мына ошону биринчи токтотуш керек болот. Ал кыздар чет өлкөгө чыккандан кийин ал жакта жыгап кеткен жок. Ал жакталар кыйналып атат. Ал жакталар келе албай жатат кайра Кыргызстанга. Алар түшүндү аяк барганда бармагыңарды тиштеп атат. Кайра келейин десе, ал муну акча алып койгон. Интернет аркылуу сүйлөшүп атабыз алар менен. Ошол жерде люкс жанагы иксо ошол жактардан дагы кеткен деген бизде маалыматтар бар. Бирок азыр бизде сотко бербедик да, кече күнү акипесин уктуңар да. Ал сотко барабыз, биз дагы ошол фактыларга барабыз. Мына силерден кеткен кыздар, мына деп анан аягына соттошуп. Дегенди секс бизнес деген ишкер мемлекет талкалап атасыңар деп. Мына ошондо кат жазылды. Бизде ошондой бизнес барбы өзү Кыргызстанда? Бар экен ошондой жерде. Ошондой кат жазылды. Биз бул шоу болуп атабыз десегенчи. Мына ошол жерде ачык айтып атат. Муну деген колош керек дейт. Алардын оюнчу колош керек экен. Эгер ары кол болсо анда жанагындай зорлуктар көп болуп кетет экен. Көрдүңүздөрбү мына? Ошол булардын ою боюнча, бейөкмөттүүлүктөрдүн ою боюнча, ошол союк каналардын көп болгонуна байланыштуу көчөлөрдө жанагындай кыз союктуулар жок болуп атат да. Мына ошентип айтып атат. Эми урматтуу туугандар, не дейбиз? Негизинен бүгүнкү маселени түшүндүңүздөр. Бүгүн биз чоролор мындайча айтканда аждардын куйругун баскан экенбиз. Мына аны өзү кече күнү да түшүнүп атабыз да. Бул азыр мурунку бул жерде корейстер баш болуп, кийинкиден корейстер баш болуп, азыр тиштери кайрап чыгышты экен. Ага чейин мына кытайлардагы тиги жакка бул жакка чакырган. Жанагындай спортсмендерди жөнөтүп бүгүн Самур байке, рахмат ушундай жыйынды өтүп атканда сиздерге мына үйүңүз жетип сиздерге айтып атабыз. Бизге бүгүн колдоо керек. Сиздерден баарыбыз бириксек, мына ушул жерде билбейм канча уюм отурат, баарыбыз бириксек болот. Эми так токтото албасак да кандайдыр бир деңгээлде азайтканда болот. Ошол колдоо керек. Бир гана кагаз түрүндө кайрылуу, анакайга кайрылуу, бияка кайрылуу. Ал баары макалат болот. Эчтеке каралбайт. Ачык айткандачы. Бизге кандай колдоо керек? Сиздердин араңардан белгиле балдарды бизге эртең күнү сот процесстери башталган турат. Ошол сот процесстерге катышып бергиле. Мына отурат арамыздарда. Жок болот да. Мына ошондой айтат. Бул көрсөтүп сураганда бул жерде катан боюнча атайын өткөндө көрсөтүп арызды көрсөтүп коюп, мен айтып атпайбы, ал жерде эч кандай иш козгогонго факты жок депчи. Факты толук турат. Ал боюнча мен видеону салдым, эки сүйлөп берип атат, YouTube'да турат. Түрк чоро кыздардын билдирүүсү деп кесеге көрөсүң. Ал жерде эки кыз бар ойноп атат. Ооба, бул жер ушундай. Биз деген кыздарды мынча содалайбыз деген мага ачык айтып атпайбы. Ал ошондой эле мына алардын жүргүзгөн дептери менин колумда турат. Мына 27 күн, 27
Çocuklarda sanatör. Kaç kız ketken? Ayak başı 13 kız ketken. Çatakana açıp ketken. Oşul günü bu akır ketken Müslüman akçatlamışlar. Gördüğünüz bu biriyle karaoke grupta. Bu yerde bana diri akça buladılar. Amınday diri akça bolgon yerde bilesizler kimler kalkalaytarlardı, kimler duradan yerde. Biz az açık görüşüp kıyım buladı. Bu yerde ben iyiyimge cana başkalarına ben tedbir söz aytmayayım. Ben gördüm alanın içine girip kada işler atlarım. Bana geçen günü biz Ahmet Birgen'de iş bozmayan da koştu. Bir prokuraturaga jilet, bir deka jilet, Abdulada андай факты жоқ. Факты кылыш үчүн ошол жанагы бүкүлүк жана башка жерге кириш керек экен. Ошол жерден акча берип аткан керек экен. Ал мүмкүн эмес да, андай кайтадан ошондой болсун. Мындай биз баарыбыз билебиз. Ооба кирип атат, ошондой болуп атат. Бирок мында кагаз түрүндө жанагындай факты болбой жатат. Ошонго байланыштуу мына баардыгын жакшы билесиздер, адам укугу деп бүгүн биз жанагындай жеке менчик жерлерге текшерүүгө бара албай жатат. Мамлекеттик текшерүү органдар. Ошондой болот. Маалымат болсо кантип чыгып берет? Маалымат деген мына бир жума жазса, ошол биздин катыбыз кайсы гана жерге барган жок. Айтып атпаймынбы? Ге прокуратурага барды, ИИМде жүрдү, ГУда барды, жүрдү да бар. Мына бир жума жүрдү. Ана маалымат албайт да. Ушул жерде дагы башка бир мыйзам болбоду дейбизби? Башка бир нерсе сунушташып керек. Же болбосо бизге бир мүмкүнлүк берсин, biz anda eksikliğe bildirmeyle biz ошол фактларды чыгарып беребиз. Ошол жактан келчи. Мына ошондой болот. Рахмат көңүлдүү. Менде мындан да көп болуп, ушу иш-чараны тез уюштуруп, мен кайдан элем, мен айтам элем, прокурордон колдор тартылат. Иман коргоочулар тартып барып, келип бул чоролордун кылат турган ишин силер жашасыңар керек. Kollarda bilip turar, kollarda bütün informasiya turar, görüp turar. Oşol kız senin atan, sen oşol kızın atasısın, sen oşol kızın emesisin, senin ciğerin cebir tuğanın. Ben üçümüz şunlar bamca kurbaşız diyor. Ağır üçümüz oşetketten anlatmamı oluyoruz. Buna 90. yılda beri parçalıydı, kapılar gelip ben bu deseydim. Çok çalgısını tuttum. Kolmanda da bulardan cevap azı gün çolda olmuşlar. Artık yine bulardan kodolu açı. Mizan bir baksa görmüştük gördük. Oşanın üçün hurmattığımız zararlı rayında. Bağrımızlarda her bir göçümüzden başlaydı. Göçünden kanca adamın kaldırı emin olmadı. Gün sayın buna 2 yaşa buradan giyip kanca kopyalar oluyor. Oşan bizim kaygılarımızdan geliyorlar. Sen sana giyden, sen bana giyden. Oşanın üçün bugünden başlayıp sıralar, ilim pozları, apalar, atalar, her birimiz Kuday bizi oyalı olarak kendine çözümünü bize daha biz komşuluktan biz güçlüleri toplayacağız. Bir çok rahmet edeydi. Oşanın gücü, uzman dualar, ablalar atalar biz buradan tekelleştir. Şu kaydı akıbetinden gelgen çıkıp kalkan bu ortaya vardı. Capatmak ilginç. Bundan artık kızlarımızın takdirine hediyeler bulmaya onu büyütüme başlayacak. Şu işte organları milisiya jasaş керек эле. Бирок азыр карышкынга койгон айткан заман болгондон алар өздөрү Дорияда тургандай булар текшербеген эмес, көрүнүп атпайбы? Айтып койбагандай эмне болгон. Ошондуктан мен